Арыбаңыздар, адаттагы апта баяныбыз. Бул жумабыз уудуусуз өттү. Чуу дегендегиси 1000 деген директорлор кызматтан шыпырылып, конкурстук негизде башкалары тандалы турганын анализдедим. Biz bugünkü günü analiz жасап көрдүк. Ошо 5 жылдан көп иштеген мектеп директорлорунун саны бүгүнкү күнү 966 тегерегинде. Мындайча айтканда 966 мектептин орду конкурска чыгып жатат. Ал эми чыкпай калган 1200-гө жакын мектептин сынагы болсо, качан ошол мектептин директорунун иштөө мөөнөтү 5 жылга келип такалганда автоматтык түрдө бая жылда өтүп турган ошо жалпы тестке катышмакчы. Менимче бул эч майнапсыз жеткен популисттик кадам. Акчаны шамалга сапыруу. Эмнеге экенин түшүндүрүп берейин. Негизги максат түшпөс хандардын ордуна башка мыкты кадрларды тартуу. Бул көрүнүш кыргыздар айткандай чылпагын алам деп көзүн оюп алуу эмеспи? Анткенибиздин себеби кеткен директордун ордуна башка даяр кадрды кайдан табат? Директорлорду даярдаган эч кандай окутуу борбору жок туруп, даяр кадрдын келиши да күмөн жаратат. Кызыгы түшпөс хандар деле конкурска катышууга кайрадан мүмкүнчүлүк алышат. Демек, аларды кызматтан алуу эч нерсе чечпейт. Тактап айтканда, 1000 директордун орду 1000 талапкерден пара алуу мүмкүнчүлүгүн түзүшү ыктымал. Мындайды көрбөдүк беле? Финансы полициясынын тандоо эсиңердеби? Соттор кеңешин тандоочу сапаттуу тандоо болот делген сот системасы менен финансы полициясын жакшыртууда эч кандай өзгөрүү болгон жокко. Мындай мисалдарды айта берсек толтура. Кур айкырык, куу сүрөн бул. Келгиле, директорлордун эмне талап кылынарын угалы. Суроолорго жооп берип жатып, министрдин орун басары талапкерлерге минималдуу талаптар коюлгандыгын айтты. Талапкерде жогорку педагогикалык билим жана билим берүү мекемелеринде административдик кызматтарда 7 жылдан кем эмес тажрыйба болушу зарыл. Ушул реформа. Ошол эле адамдар айлампадан айлампага түшөт. Менин түшүнүгүмдөгү реформа бул жаңылануу, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу, азыркы кадам ляппай мүнөздөгү адамдардын эле орундарын алмаштыруу. Билим тармагындагы эффективсиз системада сүйрөлүп 7 жыл иштеген жылымтык жандар керек экен биздин чоңдорго. Жөнөкөй эсеп менен алганда Кыргызстандагы бир мектеп окуучусуна жылына $350 коротулат. Казакстанда салыштырмалуу 2015 жылы 1,5 миң, Россия $2,5 короткон. А бизде билимге болор-болбос каражат коротулат. Баарын түп тамырынан өзгөртүү үчүн бизде эшматты ташматка алмаштырбай, көзгө көрүнүктүү чоң реформа керек. Илгиз Шаменов жетим тоо генин иштетүүгө каршы чыккан активист. Соц тармактарда кашкайган аргументтерди келтирүүдө. Белгисиз адамдар үйүнө келип, коңшуларын суракка алыптыр. Бул эми бийликке каш каккандардын мизин кайтаруу. Божомол дөдөмөл имиш кеп топто. Баягы эле окуя. Бул жумада иликтөөчү журналисттердин эл аралык уюму OCCRP менин ишим боюнча чоң иликтөөсүн чыгарды. Мага каршы иш ачыла элек деле жасалма паспорт боюнча сюрприз камдап жүрүшкөнүн андоого болот. Кылмыш материалында көрсөтүлгөндөй, Адыл кызы милицияга кайрылганга чейин 2 ай мурда Темировдун эски паспорту боюнча маалыматты УКМК кызматкерлери сураштырыптыр. Иш материалдарынын арасында санариптик өнүктүрүү министрлигинин 23 ноябрдагы каты бар. Бул Темировдун эски паспорту боюнча маалымат менен тааныштырган УКМКнын өтүнүчүнө болгон жооп. OCCRP иликтөөсүнөн. Бийликтин аракети кандай? Алардын ишине сын айткандарга иликтөөчүсүңбү, журналистсиңби, саясат таануучусуңбу, активистсиңби, банкирсиңби, айтор изиңе түшүшөт. Күч органдары бандиттер менен күрөшүүнүн ордуна акыйкат издегендерге тиштерин кайрайт. Камера орнотушат, сөз тыңшап, жаткан турганыбызды андыган кутумчуларын жөнөтүшөт. Кандай болбосун акылга сыйбаган кылмыш иштерин козгоп, далилдөөгө далбасташат. Мына анан
жаагыттарын жанган пропагандисттерин сайратышат. Соц тармактагы фабрика троллдору менен кол алдындагы журналисттердин, блогерлердин күнү туйт. Сот залында ошол күндөрү арыздын негизинде күч органдарынан 6 гана адам барганбыз дегени карандай калп. Биздин командага каршы спецоперацияда күч органдарынан бери дегенде эле 20дай адамды аныктаганбыз. Toyota Highlander, Volkswagen, Mercedes, спецназдарга чейин эле келишкен. Мына бул үчөө биздин кызматкерлерди көчөдөн эле кармагандар. Биздин команданы колдогон митингден кийин ага катышкандарды ИИМдин 10-7 бөлүмүнүн кызматкерлери коркутуп үркүтүп жүрүшкөн. Темиров Лайф айтайт десе командасына каршы УКМКнын 5 бөлүмү жана иликтөө кызматынын башкы башкармалыгы СБН-10 ИИМдин 7-10 бөлүмү иш жүргүзгөн. Дагы канчасы бар дейсиз? Санак жетпейт. Соңку жылда ушундай эле басым кысымга Кактус медиа кабылды. Next TV директору Талайбек Дүйшенбиев убактылуу кармоо жайында отурат. Казиного каршы позициясы үчүн Адилет Балтабай абакта. Атай Бешенбекке да айып тагылып, Семетей Талашбек уулу экстремист катары шектелип, Мирлан Ураимов комментарий үчүн соттолуп жатат. Баңгизат боюнча Жети Дубан уюмунун активисттери да айыпталышууда. УКМКнын СИЗОсунда саясат таануучу Марат Казакбаев менен Айылбанктын мурдагы орунбасары Бакыт Асанбаевдин өлүмү да өтө шектүү, табышмактуу өлүмгө айланды. Бул жумада президент Садыр Жапаров өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Көп маанилүү маселе айтылат деп күткөнбүз. Бирок андай болгон жок. Жыйында 20 000 тонна битум сатып алдык. Көп жолдор салынып аткандыгын белгиси деп айтты. Бирок бул бир аз манипуляцияга окшоп атат. Себеби битумдун баары эле жолго иштетилген жок да. Андан сырткары крыша деген түшүнүк болбойт деди президент. Крыша деген кимдер билбесе бул түрмө жаргону. Кайсы бир бизнести коргойт, албетте бекер эмес. Коргогон кызматы үчүн акысын алат. Кызматынан кыянаттык менен пайдалануу деп түшүнсө болот. А биздин тилде ал коррупция. Биздин бийлик коррупция менен аёсуз күрөш жүргүзгөнсүп мактанса, сырткы көрсөткүчтөр таптаркыр тескерисинче. Сөздүн ток этер жери жыйын биз күткөндөй болгон жок. Эч кандай өлкө келечегин аныктар кадамдарды көрбөдүк. Баягы эле коркутуу, манипуляциялоо, жел эсеп, жел убадалар. Впрочем, ничего нового. Ташиев да Садыр Жапаровдон кем калышпай курулуш компаниялары менен кезигишти. Алар курулушка суу түтүктөрүн туташтыруу кыйынчылыктарына даттанышты. Камчыбек Ташиев тиешелүү кызматтарды териштиргиле деп буйрук берди. Анығында коопсуздук боюнча вице-премьердин ыйгарым укугуна курулуш жана экономика тармагынын эч тиешеси жок. Бирок ага ким эмне дей аламак? Сегодня все будет по-твоему. Аймак коопсуздугу, мамлекет коопсуздугу мыкты деп мактанууга ооз барбайт. Дөөчүн кыздын тутулбай кутулган УКМК операциясы күлкү гана жаратты. Бийликтегилерге эң жөнөкөй кеңеш: алдабагыла, эки жүздөнбөгүлө, жөнөкөй элдин турмушунда эмне өзгөргөнүн ыраттуу көзөмөлдөгүлө. Бирин экин жетишкендикке эмес, бүтүндөй жетишкендикке ооз толтура сүйлөгүлө. Ошондо жарашат. Ушул бүгүнкү кебибиз. Көңүл бурганыңыздарга алкыш. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.